себүү деген эмне? Түз себүү бул алдын ала даярдалбаган, айдалбаган топуракка дан эгиндеринин үрөнүн себүүнүн агротехникалык ыкмасы. Түз себүүнүн артыкчылыктары: айдатып, мал алатып отурбастан 40 мүнөттө 1 гектар жерде эгип коет. Топурактын асылдуулугу жогорулайт, нымдуулук сакталат. Сапаттуу үрөндөр жана кеңештер аркылуу түшүмдүүлүк жогорулайт. Дыйкандарды үрөн жана жер семирткичтер менен камсыздап атабыз. Бул биздин микрокредиттик агенттик, кадимкидей эле банк, ошо насыя, элге насыя берген агенттик. Кредит алган сыяктуу эле биз берген үрөндөрдүн жана жер семирткичтердин 50% акчасын үрөн эгилип жатканда 50% акчасын түшүм бышканда беришиңиз керек болот. Бул ыкма сыналган ыкма. Мол түшүм алган дыйкандардын пикирин беребиз. Кооптонуу болгон бизде адамдардан, көпчүлүк адамдарда кандай ушунча жылдан бери жалаң айдап сээп жүргөнбүз да. Анан кийин айдабастан эле түз себепкенде кандай болот? Кооптонуу күмөндүү болгон. Бирок тобокелдикке салып, мына ектик. Мына көрүп турасыңар, көрүнүшү жакшы. Жакшы чайлап келатат. Кимдин будай жакшы болсо эле ошонун будайынан кызыгып, ошонун будайынан алып эле эгип чолчубуз да. Анан жакшы болбой будайларыбыз өзүбүздүн эле жерден алган үчүнбү начар болуп калчу болчу да. Ушул айдабай түз себүүнүн эмеси сунуштап калган үчүн ушулар менен сээп, Кудайга шүгүр, быйыл будайларыбыз аябай жакшы. Мына будайларымды көрүп өзүм дагы аябай сүйүнүп турам. Жоодар деп коебуз. Көрүп атасыңар, анча-мынча жерде бар экен, кээ бир талааларда өтө көп. Ушулар будай менен арпанын коркунучтуу ото чөптөрү болуп эсептелет. Булардын билесиңер да, биз азык зат бергенде ушулар будайга конкурент болот. То есть алардын тамагын ушулар эле алып коет. Ушундай түз эгүүдө айдатпай дискалап туруп эле септик. Эң биринчиден ошо будайды дарыладык, кышка жакшы сакталуу үчүн, жакшы чайлаш үчүн дагы ошо биологин анан триходермин деген эки биопрепаратты кошуп кылдык да. Сепкен менен жараша биз агросопровождение кылып беребиз. Сепкенден баштап бышканга чейин биз мониторинг кылып, агрономдор келип карап турабыз. Мына 35тен айланды. Мына биринчи сепкенде ишенбей аткан элем. Мына Кудайга шүгүр эгип, мына урожай болгондон аягына чыгып, бардыгына ишендик.